Башталыш 18. Күндүзгү аптабы убак эле. Ибрайым Мамредеги эмен дарактарынын жанында чатырынын улагасында олтурган. Ошол жерден ага жараткан эге көрүндү. Ибрайым башын көтөрүп, маңдайында турган 3 кишини көрдү. Көрөрү менен аларды тосуп алууга ашыгып, чатырдан чуркап чыкты да, чөгөлөп таазим этип: «Эгедерим, эгер үрайым этсеңиз, кулумуздун жанынан кыя өтпөмүз. Бутуңуздарды жууганга бир аз суу алдырайын. Мына бул бактын саясында эс алыңыздар. Мендей кулумуздардын жанынан өтүп баратасыздар. Жегенге нан алып келейин. Кубаттанып алып, анан жолго чыгыңыздар», деди. «Жакшы», дешти алар. «Айтканымдай кыла бер». Ибрайым шашкан бойдон чатырына барып сарыйга: «Бол тезирээк, ундун эң жакшысынан 3 табак камыр жууруй сал да, калама жаба кал», деди. Анан бадага жүгүрүп барып, семиз торпокту тандап туруп кызматчысына берди. Кызматчысы аны сойгонго киришти. Ибрайым эжигей менен сүтүн, бышырылган торпоктун этин алып келип, коноктордун алдына койду. Коноктор даам сызып жатышканда, Ибрайым алардын маңдайындагы бактын түбүндө турду. «Аялың Сарый кайда?» дешти алар. «Ушул жерде, чатырда», деп жооп берди Ибрайым. Ошондо алардын бири: «Эмки жылы ушул убакытта мен сеникине сөзсүз кайра келем. Ошондо аялың Сарый уулдуу болот», деди. Сарый болсо чатырдын оозунда, Ибрайымдын артында бул сөздөрдү угуп турган. Ибрайым да Сарыйда абдан картайып, Сарый бала төрөр жаштан өтүп калган эле. Ошол үчүн Сарый ичинен күлүп: «Кар жайып калган кезимде мындай ырахат мага кайдан? Анын үстүнө байым да картайган», деп ойлоду. Ошондо жараткан эге Ибрайымга: «Эмне үчүн Сарый күлдү? Эмнеге карганымда төрөй аламбы?» деди. «Жараткан эге үчүн кыйын нерсе барбы? Мен эмдиги жылы белгилеген убакытта келем, ошондо Сарыйдын уулу болот», деди. Сарый коркконунан күлгөн жокмун деп мойнун албады. Бирок ал: «Жок, күлдүң», деди. Коноктор ордуларынан туруп, Содомду карай жөнөштү. Ибрайым болсо аларды узатканы чогуу чыкты. «Мен жасайын деген ишимди Ибрайымдан жашырамбы?» деди жараткан эге. «Андан улуу жана күчтүү эл жаралып, жер бетиндеги бардык элдер ал аркылуу баталуу болушары анык. Анткени мен аны өзүнүн балдарына жана урпактарына менин жолумдан чыкпоону, адил жана калыс жашоону осуяттасын деп тандап алдым. Ошондо айткандарымдын баарын аткарам». Анан жараткан эге Ибрайымга кайрылып: «Содом менен Гаморанын зулумдугунун айынан боздогон үндөрдү уктум. Алардын күнөөлөрү абдан оор. Эми төмөн түшүп көрөйүнчү, алардын баары күнөөгө ушунча батык кеткен кетпегенин билейин», деди. Анан экөө андан ары Содом обет алышты. Ибрайым болсо дагы эле жараткан эгенин алдында турду. Ошондо Ибрайым ага жакыныраак келип мындай деди: «Сен адил адамды күнөөкөр менен бирге өлтүрөсүңдү. Мүмкүн бул калаада ак жашаган 50 адам бар чыгар. Ошол жерди ак жашаган 50 киши үчүн да кечирбей кыйратасыңбы? Андай кыла көрбө. Адил адамды зулум адам менен чогуу жок кыласыңбы? Сен адил кишини да, зулум кишини да бирдей өлтүрбөйсүң. Сен андай кылбайсың да. Бүт ааламдын соту адилетсиз өкүм чыгарабы?» Ошондо жараткан эге мындай деди: «Эгер мен Содомдон 50 адилди тапсам, анда ошолор үчүн бул жердин баарына ырайым кылам. Ибрайым: мына, мен топурак менен күл сыяктуу пенде болсом да, эгедериме сүйлөөгө батындым. Эгер 50 адил адамга 5 жетпесечи, ошол 5 киши үчүн шаарды бүтүн кыйратасыңды», деди. Жараткан эге: «Эгер 45 адилди тапсам, шаарды кыйратпайм», деди. Ибрайым сөзүн улантып дагы мындай деди: «40 эле адил чыксачы?» Ал: «40 адил үчүн да кыйратпайм», деди. Ибрайым: «Эгедерим айтчу сөзүмө ачууланбаса экен. Ал шаарда 30 эле адил бар болсочу?» деди. Ал: «30ду тапсам да шаарды кыйратпайм», деди. Ибрайым: «О, эгедерим, мына мен сага ооз ачууга батындым. Эгер ал жерде 20 эле адил болсочу?» деди. Ал: «20ны тапсам да кыйратпайм», деди. Ибрайым: «О, эгедерим, мен дагы бир мертебе сүйлөсөм ачууланба. Ал жерде 10 адил адам табылсачы?» деди. Ал: «10 адил үчүн да кыйратпайм», деди. Жараткан эге Ибрайым менен сүйлөшүп бүткөн соң ал жерден кетти. Ибрайым болсо үйүнө кайтты.